Шайлоо учурунда ар бирибиз ири маалымат агымына туш болобуз. Маалыматтар белгилүү бир талапкерге же партияга добуш берүүгө же бербөөгө ынандыруу максатын көздөгөн. Андыктан учурда бардыгыбыз медиа сабаттуулукту жакшыртуу зарыл. Башкача айтканда, маалыматтын мазмунун гана эмес, анын контекстин, түпкү максатын, маалымат кандай максатта жарыяланган, ал балким башка бир көрүнүштүн бурмаланган бир бөлүгү эмеспи? Ошону түшүнө билүү зарыл. Кыргызстанда октябрь айынан баштап пенсия жогорулайт. Мынакей октябрь айынын биринен тарта жалпы республика аймагындагы пенсионерлердин пенсиясы жогорулайт деген жакшы жаңылык чыкты. 1 октябрдан баштап кошулат деп атат. Ушул кошулса бир топ эле пенсионерлерге абдан жакшы жөрөлгө болот эле. Мисалга, жаңылыктардан өкмөттүн пенсияны көбөйтүүнү көздөп жатканын уксаңыз, анда бул ойлонууга негиз болот. Пенсиянын көтөрүлүшү өзү карылар үчүн жагымдуу жаңылык. Бирок бул билдирүүнүн шайлоого бир нече жума калганда чыгышы бийликтин пенсионерлердин колдоосун алуу аракети болуп жүрбөсүн. Мында бир гана чын же жалган маалыматтар тууралуу сөз болуп жаткан жок. Кээде ишенимдүү маалыматтын дагы максаты болушу мүмкүн. Бул жартылай чындыктын же манипуляциянын бир бөлүгү болушу мүмкүн. Мисалы, мамлекеттин көзөмөлүндөгү жалпыга маалымдоо каражаттары өкмөттүн ишин же өлкөнүн экономикалык абалын ашкерлеген ар кандай материалдарды жарыялай алышат. Нурулсун Рыскулова из Иссык-Кульской области открыла мясокомбинат. После 5 лет простоя предприятие вновь начало производство спирта. Общественный совет МВД внес весомый вклад в поддержку органов внутренних дел во время пандемии, и по данным Нацстаткома индекс доверия населения к милиции повысился. До 2024 года чистой водой должны быть обеспечены более 1,5 миллиона человек. Бирок коомдук каналдагы жакшы жаңылыктар өкмөттүн өз ишин мыкты аткарып жаткандыгынын жыйынтыгы эмес. Медиа, айрыкча шайлоо өнөктүгүнүн маалында калыптанган пикирди жоюу үчүн позитивдүү жаңылыктарга басым жасап, негативдүү маалыматтык жүйөлөрдү көз жаздында калтырышат. Бир гана коомдук жалпыга маалымдоо каражаттары эле эмес, жеке медиалардагы өз кожоюндарынын позициясын колдоп турат. Бүгүн элдин ишенимин пайдаланып, манипуляция жасаган бир видео материал тууралуу так туура маалымат айтып берем. Мындай учурларда медиа сабаттуулук керек. Алынган маалыматка карата күмөн санап, акылга сала билишиңиз керек. Айрыкча саясатта, айрыкча шайлоо өнөктүгүндө. Андан тышкары фактыларга болгон эмоционалдык мамилебизден фактынын өзүн бөлүп алуу үйрөнүү маанилүү. Себеби жалган маалыматты жалаң эле массалык маалымат каражаттары жана саясатчылар эмес, биз өзүбүзгө өзүбүз дагы жеткизишибиз мүмкүн. Анткени чындык жана жалган эле эмес, жарым чындык деген дагы бар. Ошондой эле пост чындык деген болот. Пост чындык 2016 жылы Оксфорд сөздүгүнө ылайык жылдын сөзү аталган. Пост чындык бул фактыларга маани бербей, эмоцияга алдыруу. Эң маанилүүсү чындыгында кандай болгонун талдабастан, ишенсек да, ишенбесек да, кааласак да, каалабасак да, ал фактыларды айткан адамды колдоорубузда. Мисалы, парламент төрагасы Дастан Жумабеков сүйлөгөн сөзүндө кетирген каталар жана ыңгайсыз билдирүүлөрү менен атагы чыкты. Бирок ага байланыштуу эң көп таралган лакабаттардын бири бул макалё. Бул каймана-ысым ушунчалык популярдуу болуп, ал тургай коомдук митингтерде дагы айтылып жүрөт. Макалё! Келсин! Макалё! Келсин! Муну айтып жатканыма өзүм таң калып жатам, бирок мен азыр Дастан Жумабековго болушканын турам. Анткени спикер эч качан эл алдында макалё деген сөздү айткан эмес. Ооба, ал башка күлкүлүү кептерди айтып келет. Бирок дал ушул макалё сөзү болгону YouTube'дагы тамаша болчу. Молоко. Макалё? Мындан улам көптөр Дастан Жумабеков молоко, сүт деген сөздү туура айта албайт деп кабылдашып, аны дал ушул лакабат менен көп аташат. Ал тургай массалык маалымат каражаттарында да бул макалё деген каймана атты анын дарегине айтылып жатканын көрүү таң калыштуу деле болбой калды. Бул катачылыкты көрсөтүп жатсаң да, айрымдар актанышы толук мүмкүн. Ал мындай деп айтпаса эмне экен? Антип деле айтат дешип. Мына ушунун өзү пост чындык деп аталат. Фактылардан дагы эмоциялар маанилүү болгондо, адамга же ошол болмушка болгон жеке мамилелерден улам жалган маалыматтар дагы чын болуп көрүнүшү мүмкүн.
Андыктан азыр бизде оор милдет турат. Ал күнүгө эгесиз маалымат агымын алып, ошол эле учурда анын маанилүүлүгүн, чындыгын жана тең салмактуулугун аныктоо. Баарыбыз факт изилдөөчү болуп, өзүбүздү угуп, барган сайын көбөйүп бараткан фейктерден, жалган маалыматтардан жана чала чындыктардан сак болушубуз керек. Анткени фейктер жана калыптар кээде күлкүлүү болот, ал эми кээде олуттуу, кыйратуучу кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Ошондуктан кийинки чыгарылышыбызда биздин өлкө вампир жана алгыч чупакабрадан кандайча жапа чеккендиги тууралуу сөз кылабыз. Чын эле, дал ушул тууралуу сүйлөшөбүз.